Өткөн кылымдын 40-50 жылдарынан баштап эле дүйнөгө белгилүү музыкалык аспаптар Кыргызстанга кеңири тааныла баштаган. Алардын ичине жез үйлөмө аспаптары да кирет. Вальторна, тромбон, труба, жез үйлөмө аспаптарынын мекени түпкүлүгүндө Франция деген пикирлер да болгон менен Германиядан бүт дүйнөгө тараган. Бул деген илгерки охотничий рок, илгери аңуулоого чыгышчу да. Анан момундай азыр деле бар. Ошондо минтип күрүттетип келип атып, анан бул механизмдерди кошуп атып, анан ушул вальторна чыккан, тромбон чыккан, труба чыккан десек болот да. Учурда Мукаш Абдыраев атындагы Республикалык Атайын орто мектеп-интернатында үйлөмө аспаптардын баары эле окутулса дагы, жез үйлөмө аспаптарына кеңири убакыт бөлүнгөн. Караганда көздү кубандырып, үнүн уксаң жан дүйнөнү арбап алган жез үйлөмө аспаптарынын сыры тереңде. Бүт эле аспаптарда ойнош кыйын. Даже мына жөнөкөй өзүбүздүн улуттук комузда ойнош да кыйын да, аны үйрөнүш керек. Эми бул балдардын алганда биз мисалы алардын мындай дене түзүлүшүнө карап алабыз. Бул эриндердин түзүлүшүнө, тиштердин түзүлүшүнө карап алабыз да. Эми анткени мисалы ар кандай болот бул эриндердин түзүлүшү, ошого карап мынтип инструменттерге бөлүнөт. Нурадин Нурланбеков кичинесинен эле үйлөмө аспаптарга кызыгуусу бар эле. Атайын музыкалык мектепте окугандан кийин эми ар бирин жөн гана ойноп койбой, өзгөчөлүгүн да тереңдетип үйрөнүүнү максат кылган. Көл өзгөчөлүгү бар. Бул аспаптын негизи звучаниясы бул адамдын үнүндөй эле болот. Тембре дагы. Бул аспап менен если көңүлүм кетип, буга жакшы күнүп калсаң, адамдын үнү менен ырдаган сыяктуу эле кылып звук чыгарсаң болот да. Атайын жез үйлөмө аспаптарына арнап Кыргыздын белгилүү композиторлору да чыгарма жазышкан. Калый Малдабасановдун Жайлоодо деген ырын ушуну көп инструменттерде ойнойт, ырдайт театрларда. Бирок ошону ар бир инструментке ар бирөө орусча айтканда приложение кылып жасап алышат да, ойнойт. Мынакей биздин жаныбызда турган жез үйлөмө аспаптары симфониялык оркестрлерде, ошондой эле үйлөмө аспаптык оркестрлерде кеңири ойлонот. Кыргызстандын композиторлорунун чыгармалары дагы ушул жез үйлөмө аспаптарында ойнолуп жүрөт. Атахан Кожогулов, Данияр Амантур уулу, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал Замана студиясы.